Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман кечиңиздер менен Ойордо программасы Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде. Бүгүн биз энергетика секторундагы жагдайга кайрылганы турабыз. Тактап айта турган болсок, Кыргызстан гидроэнергетика өндүрүү жаатында мүмкүнчүлүгү абдан кенен. Эгерде толук кубаттуулукту мүмкүнчүлүккө жараша иштетип чыгып пайдалана турган болсок, анда биз далай анын бөлүгүн экспортко чыгарып, экономиканы көтөрүп кетүүдөгү негизги тармакка айландырып алсак болот деген маселени дайыма айтып келебиз. Ошол мүмкүнчүлүктү бир чети көрсөтө турган, бир чети сынап, анын артыкчылыгын баалай турган долбоорлор аз эмес. Алардын катарында өзгөчө деп белгилесек болот, бул Каса 1000 долбоору экендигин айта алабыз. Бул долбоор бир канча жылдан бери талкууланып келе жатат. Ага Кыргызстандын катышып калгандыгы дагы бекер эмес. Дал ошол биздеги мүмкүнчүлүктүн баасынын жогору экендигинде деп белгилешет эксперттер. Буга Кыргызстан, Тажикстан катышып, ушул эки өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиянын мүмкүн болгон бөлүгүн ушул Пакистан жана Афганистан мамлекетине экспортко жеткирүү жолун ачкан ушул долбоор каралып келет. Бул долбоордун бүгүнкү күндөгү акыбалы кандай? Кыргызстанда эмне иштер жасалып атат жана азыркы биз турган реалдуу жагдайдан алып караганда анын келечеги кандай болушу мүмкүн деген суроолорго жооп алсак деп турабыз. Студиябызда азыр Улуттук энерго холдингдин башкармалыгынын төрагасынын кеңешчиси Чоробай Акунов ага келип отурат. Серепчи Жаныбек Оморов ага келип отурат. Ошондой эле Каса 1000 жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун координатору Майрамбек Байалиев мырза, Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Нурбек Абдулдабеков келген. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар, агалар. Алгачкы кепти Нурбек мырза сизден баштайлы. Жалпы алганда мына 15 жылга чукулдап калды бул долбоор жөнүндө сөз башталып, андан бери макулдашуулар болду, бир топ жолугушуулар болду. Анын тегерегиндеги маселелердин негизинен чечилди деп белгилеп атабыз да. Жалпы жагдайга токтолсоңуз, азыр кандай абалда, кайсыл баскычында? Саламатсыздарбы, рахмат сурооңузга. Туура айтып кеттиңиз. Көп жылдардан бери бул долбоор талкууланып келатат. Алгачкы кичине тарыхына токтолуп кетсем, бул алгачкы сүйлөшүүлөр 2007 жылы башталган. Ошол кездерде тийиштүү жана түштүк Азия, Борбордук Азия боюнча регионалдык электр энергиясынын рыногун өнүктүрүү боюнча меморандум түзүлгөн. Андан тышкары 2008 жылы Исламабадта жанагы өлкөлөр жана ортосунда келишимдер түзүлүп, ошол жактан жана Каса 1000 долбоорунун башталышы боюнча жана техника экономикалык негиздемесин түзүү боюнча бекитилген. 2011 жылы техника экономикалык негиздемелер бекитилип, түзүлүп бүтүп, бүгүнкү күндө ошол долбоордун алкагында 4 мамлекеттин ортосунда эң негизги келишимдер түзүлгөн. Бул токтолуп кетсем, бул генералдык келишим жана 4 мамлекеттин ортосунда бул Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистан мамлекеттердин ортосунда электр энергиясын сатып алуу келишими жана координациялык келишими түзүлгөн. Ошол келишимдердин негизинде жанагы каржылоо боюнча донорлор аныкталган. Бул жалпы Кыргызстандын каржылоо, ушул долбоорунда каржылоо институттары бул Дүйнөлүк банк эсептелет. Ал 45 миллион АКШ долларын бөлүп берген. Европа инвестициялык банкы 70 миллион евро бөлүп берген. Жана Ислам өнүктүрүү банкы 50 миллион доллар АКШ долларын бөлүп берген. Бул келишимдер, кредит насиялык келишимдер толугу менен биздин мыйзамга ылайык ратификациялардан өттү. Андан тышкары жана эл аралык долбоор болгондуктан эл аралык жана тендер өткөн. Ошонун негизинде подряддык компаниялар аныкталган. Биздин мамлекетте Кыргызстанда түрк компаниясы жанагы эки участокко бөлүнөт. ТВ-05 жана ТВ-05 жана ТВ-06 болупчу. Бул ТВ-05 деген Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган. Анын
жанагы аба чуалыгынын чакырымы 125 километрди түзөт. Ал эми Европа өнүктүрүү банк инвестициялык банкы жана дүйнөлүк банк тарабынан 325 чакырымы жана датка көмөкчү ордонунда жанагы ячейка куруу боюнча аныкталган. Бүгүнкү күндө бул иштерди долбоордун алкагында толугу менен долбоор жана маршрут аба чуалыгынын маршруту деп коебуз. Ошол аныкталган жана бекитилген жана бүгүнкү күндө токтолуп кетсем дагы Кыргызстанда 455 чакырым түзгөн аба чуалгысы курулат. Бул 3 областта камтыйт. Биздин мамлекетте бул Баткен областы, Жалал Абад жана Ош областтары. Алгачкы курулуш иштерин ушул Баткен областынан бүгүнкү күндө баштайлы деп турабыз. Ички мамлекеттик жанагы процедураларда толугу менен өтүп бүттүк, тийиштүү экспертизалардан өттүк, оң корутундуларды алдык. Ошол кезде бүгүнкү күндө жана алдыда айтып кеткендей, подряддык организация жабдууларды уже частьтен алып келип бүттү. Бүгүнкү күндө ошо куруп баштайлы деген максатта турабыз. Бул эми өзүңүз белгиледиңиз, мына 2007 жылы башталган. Ал мезгилден бери карай бир топ убакыт өттү, түрдүү кырдаалды басып өттүк. Ошол эле энергия сектору дагы өзүнүн башынан ар кандай жагдайларды кечирип атат. Анан азыркы күндүн жагдайына алып караганда чын эле бул баягы Кыргызстандын күтүүлөрүнө, максаттарына туура келген, биздин кызыкчылыгыбызга толук жооп бере турган долбоор экендигин айгинелеген кайсы нерселерди белгилеген болот? Бул долбоордун негизги максаттары бул бизге Кыргызстанга Борбордук Азияда, Түштүк Азиядан Борбордук Азияга регионалдык электроэнергия сатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул биринчиден, экинчиден жана сатып алуу келишими деп атабыз. Тарифтери бекитилген. Бул тарифтердин бекитилген тарифтердин алкагында 15 жылдык мөөнөт каралган. Сатып алуу боюнча электроэнергияны бул Кыргызстан менен Тажикстанда өндүрүлгөн электроэнергиясы Афганистан жана Пакистан мамлекеттерине сатылат. Ошол бекитилген тарифтер боюнча 15 жылдын ичинде Кыргызстан ичинде жанагы электростанциялар ачык акционер коому 1 миллиард 200 чукул АКШ доллар киреше табат. Андан тышкары улуттук электр тармактар ишканасы 15 жылдын ичинде 320 миллион АКШ долларын табат. Токтоло кетчү нерсе, бул долбоорго азыркы бүгүнкү күндө жанагы алдыда айтып кеткен чыгашалар 185 миллион АКШ долларын түзөт. Ошол жана кеткен чыгымдын баардыгын толугу менен ушул долбоордун ишке кириши менен толугу менен өзүн актап, андан тышкары дагы Кыргызстанда электроэнергиясын өндүрүү боюнча тийиштүү жана тутумдарды өнүктүрүү, реконструкциялоо боюнча дагы кошумча мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаныбек ага, сиздин көз карашта чын эле биз утуш ала турган жагдайда турабызбы, же болбосо кээ бир серепчилер белгилегендей Кыргызстан бул долбоорго кошулуп алып, өзүнүн баягы күчү жетпей тургандай милдеттемелерди алып алды. Анын дагы убарасын тартыш керек, жоопкерчилигин алыш керек. Ички базар деген бар, ички керектөө деген бар. Мына ошолордун ичиндеги бир кыйынчылыктар жаралбайбы деген ойлор айтылып атат да. Кандай ойлойсуз? Ушул рахмат сурооңузга. Ушул долбоорду талкуулаганда могу элибизге мындай бир кеңири пайдасын так айтып койгонубуз жакшы да. Бул долбоор могу Кыргызстандын энергетикасынын бөтөнчөлүгүнөн келип чыккан да. Кыргызстандын энергетикасынын бөтөнчөлүгү эмнеде? Бизде энергия негизи баардыгы эле гидроэнергетикадан алынат. Гидроэнергетика билесиздер, бул агып аткан сууларыбыз жайында көп абдан, кышында аз аят суу. Айырмасы 10 эсеге чейин барат да. Ал эми биздин энергияга муктажыбыз тескерисинче. Кышында бизге энергияга муктаждык чоң да, жайында абдан аз. Ошон үчүн ушул жерде биз баягы кышкы муктаждыкты барган сайын баягы беришибиз керек да, керектүү энергияны. Мисалы, азыр талап орто эсеп менен 5%-тен өсүп атат жылына. Демек, биз баягы өндүрүштү көтөрүп отурушубуз керек барган сайын. Анан көтөрүп отурганда баягы кышкы энергияны биз камсыз кылабыз. Жайында
ошол кубаттуулуктардын баары туруп калат да. Ошон үчүн бизге сөзсүз экспорт керек. Экспорт болбосо биз ал эменин баарын салып алып, ошончо кубаттуулуктардын баарын салып алып кармап отурганда ал өзүн өзү актабайт. Эч кандай банк ишенбейт, эч кандай инвестор келбейт, өзүбүз дагы чыгымга учурайбыз. Ошондон келип чыкканда ушул касса 1000 дегенчи аббревиатурасы Орто Азиядан Түштүк Азияга 1000 мегаватт жиберүү дегенчи. Ошондо ошо өзүңүздөр айткандар 15 жыл мурун башталган проект. Ошондо биз Кыргызстан ушул проектке кошулуп калганы абдан жакшы болду. Ошондо мен да катышып калдым, жумушчу топтун жетекчиси болуп. Ошондо Тажикстан менен азыр келишим менин билишимче азыр дале 50%. Демек экспорт бизде дайыма керек болот да. Бул биринчиден. Анан буга чейин мына өзүңүздөр билесиздер, биз жайкы ашык энергияны кошуна мамлекеттерге сатып келгенбиз. Мына Казакстанга, андан мурун Өзбекстанга. Бирок баалар абдан төмөн болуп келген. Башында 1 цент, андан кийин кичине көтөрүлүп отуруп, мына акыркы жолу мен билгенден 2,4 центке да көтөрүлгөн да. Ал эми бул долбоор бизге эмнени алып келет? Бул долбоордун баягы электр энергия өндүрүлгөн жерден чыккан баасы 2 эсе чоңоет. Ошол азыркы баадан 5тен ашык цент да. Ички баа менен салыштырсак, бул 2 эсе. Мисалы, ички бааны көрүп атасыздар, азыр абдан төмөн. Биздин баягы элдин төлөө мүмкүнчүлүктөрүнө жараша. Ошон үчүн биз энергетиканы өндүрүш үчүн сөзсүз экспортко барышыбыз керек. Могуреки рынокто ачышыбыз керек. Ошол рынокты биз бир Казакстандан же болсо Өзбекстандан көз каранды болуп тура бербей, ошол жака ачылганыбыз абдан жакшы болду да. Ушул эң негизги пайдасы да. Анан мынакей азыр биз баягы колдо бар энергия менен баштап атабыз да. Анан кийин мисалы мынакей чоң ГЭСтерибизди биз кура албай келатабыз көп жылдан бери. Алар курулуш үчүн жанагы сатуу баасы ушундай бир регионалдык баага туура келбесе, алар дагы оңой менен өзүн өзү актабаган проекттер болуп дагы көпкө чейин созулушу мүмкүн да. Демек келечеги үчүн дагы алардын да келечеги мындай ачылып атат да. Могу климат, инвестициялык климат жакшыртып атат да. Ушул негизги ушул проекттин баягы пайдасы ушу деп айтат элем да. Чорой ага. Бул ишиге кошулуп кетет элем, анткени биз бул линиябыз экспортко багытталган, анан экономикалык абалыбызды биртке калыбына келтирип алалы деп атат. Анан кийин мына ГЭСтер боюнча айта кетсек, действительно мына касса 1000 курулат дегенде Камбар ата бир анан жогорку нарын каскадын баштадык эле, бирок азыркыга чейин токтоп турат. Мына жаңы министерство уюшулгандан баштап мен ошол жерде азыр жумушчу тобунда катышып атам. Камбар ата бир боюнча 3 вариант болуп атат. Аны эми баягы такталгандан кийин айтсак, анан Верхний Нарынский тиги жогорку нарын каскады боюнча дагы Россия менен сүйлөшүүлөр кайра башталды да. Анан эми жакында болсо мына биздин эң улуу агаларыбыздын бири апасы жумабызга келип, ошо сары жасты тиги инвестиция таап баштайбыз деп атат. Мына ошол жерде тиги мурдагы күнү эле тиги неме болду, тиги жумушчу тобу. Анан касса 1000 курулуп калгандан кийин биздин баягы электр энергиясы, биз баягы өндүрүлгөн электр энергия жок болуп кала турган болсо, бизге дагы баягы кыйынчылык түшөт да. Анан азыр болсо министерство болсо мындай деп атат, азыр Токтогул каскадын реконструкция кылып атат, андан кубаттуулук көбөйөт, ат башы ГЭСинин дагы, анан кийин Үшкоргон ГЭСи. Азыркы учурда Камбар ата 2 боюнча 2-нчи агрегатын уже сүйлөшүүлөр жүрүп, консультанты менен сүйлөшүүлөр жүрүп, дагы жазында башталган атат. Биз азыр 3-4 жылдын ичинде ушул реконструкция менен анан жана Камбар ата 120 мегаватты алып чыга турган болсок, анда биз ошо касса 1000га электр энергия бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар болуп калат да. Бизде азыр эсеп кандай жүрүп атат? Өзүбүздүн колубузда турган баягы кубаттуулук менен катышып атабыз азыр башталышында. Жана биз айтып аткан эме айрым документтерде жүрөт 40%, 50-50 деп атасыз, бирок Кыргызстан 40%, 40-60 деп, Тажикстан 60% жиберет деп сүйлөшүүлөр болуп атат. Мына ошол толук кубаттуулукка чыгыш үчүн
биз канча мөөнөттө кандай жумуштар жасашыбыз керек, эсеби барбы? Бул боюнча алдыда айтып кетпедикпи? Бизде Кыргызстанда негизде керектөө кышкы мезгилде болот да. Кышкы мезгил менен жайкы мезгилдики экөөнүн айырмасы 1-3 эсесин түзөт. Кышкы мезгилде керектөөлөр 3 эсе өсөт. Жайкы мезгилде керектөөлөр болжол менен 3 эсе азыраак болот. Ошол убакытта май айынан сентябрь айында атайын каралган ошол жана экспорттук өндүрүү мүмкүнчүлүгүбүз болгон убакытта ошондо жанакындай бизге кызыктуу тарифтер менен жанакындай бизде өндүрүлгөн электр энергиясын саталы деп. Жана айтып кеттиңиз, бизде жалпы көлөмдөгү электр энергиясы менен алып кетсек, Тажикстан жалпысы 63 миллиард киловатт саат 15 жылда экспорт болуш керек. Ошонун ичинен 40% бул Кыргызстан мамлекетинин өндүрүлгөн электр энергиясы, 60% бул Тажик мамлекетке түзөт. Бул принцип азыр деле түшүнүктүү болуп турат, себеби биз Казакстандан баягы жагдайга жараша Казакстандан импорт алганда же болбосо мына жакында эле сүйлөшүү болду. Өзбекстандан электр энергиясын импорттоп, бирок ошол эле маалда баягы жайкы мезгилде кайра орун бастыруу, алмашуу аркылуу биз ошентип эсептешели деген принциптин өзүңүз айткандай баягы жаңы тариф, жаңы баа, анан жаңы чөлкөмгө чыгуу мүмкүнчүлүгү деген маселени коюп атат. Анан мен бул жерде Майрамбек мырза турасыз. Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору деген туурасында менде маалымат аз экен, чынын айтканда. Бул эмне болгон долбоор, эмне үчүн бул негизги долбоордун катарына кошулуп калды? Бул абдан жакшы суроо болду. Бул долбоор жана буга чейин Нурбек Абдуллабекович айтып кеткендей, Касамин жогорку чыңалуудагы баягы линиялар Жалал Абад областынан чыгып, анан Ош, Баткен областтарын аралап өтүп, Тажикстанга кирип кетет деп атпайсызбы? Мына ошол областтардан өтүп атканда 77 айылдан өтөт да. Мына ошол 77 айылда биз жерлеринде ошол жергиликтүү коомчулуктарга колдоо көрсөтүү катарында келип чыккан долбоор. Бул долбоор ошол 2020-жылы 3 февралда күчүнө кирип, бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Кудай буйруса, мына Касамин жогорку чыңалуудагы Касамин долбоору башталса, биз дагы ошол жерлеринде жумуштарды баштайбыз деп атабыз да. Бул долбоор менен биз негизинен 3 багытта жумуш алып барабыз деп атабыз. Биринчи багыт, эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол Касамин жогорку чыңалуудагы линиясы ошол жердеги айылдарды түздөн түз электр энергиясы менен камсыз кылбайт. Анан ошол себептен биз ошол айылдарды биринчи кезекте электр энергиясы менен камсыз кылууну жакшыртууга багытталган жумуштарды алып барабыз. Ал жерде биз ошол элдер менен чогулуштарды өткөрүп, алар менен жолугушууларды, чакан топтордо талкууларды өткөрүп алгандан кийин, алардын ой пикирлерин угуп, кайсы айылда кандай жумуштар жасаш керек. Мисалы үчүн ошол 77 айыл деп атпайбызбы? Ошол 77-нин бүгүнкү күндө 52 айылы биздин айылдагы электр энергиясын берүүнү жакшыртууга, баягы оңдоп түзөөгө багытталган жумуштарды жасап берсеңер десе, 22си жаңы ошол линияларды куруу боюнча суроолорун коюшуп атат. 2 айыл болсо ошол көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча деп атат да. Мына ошол жумуштарды аткаруунун астында турабыз. Бул биринчи багыт боюнча. Анан экинчи багыт боюнча ошол дагы эле ошол жергиликтүү коомчулук менен алардын эң биринчи кезектеги көйгөйлөрүн аныктап алып туруп, анан алардын өздөрү менен макулдашкандан кийин, ал жерде алар балким айтат, биздин айылга ФАП керек. Же болбосо алар биздин айылга мектепти ремонттон өткөрүш керек. Же болбосо бала бакча куруш керек, же дагы кошумча имарат куруш керек деген бир көйгөйлөрдү көтөрүп чыга турган болсо, ошол көйгөйлөрдүн баардыгын каржылап, ошол жерге имараттарды куруп, андан кийин ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берип, андан аркы ишти алар алып барыш керек болот. Анан үчүнчү багытыбыз, бул үчүнчү багыт ошол жергиликтүү жаштарды колдоо максатында ошол жерде экономикалык объектилерди куруу деп атабыз. Ошол экономикалык объектилердин саны 10дон 30га чейинки объект болот деп атабыз. Эми бул жерде ошол экономикалык объектинин баягы баасынан көз каранды болот да. Эгерде бир объект $100,000 боло турган болсо, анда 10 объект курабыз, ошол $1 миллион курулат. Эгерде 30,000 боло турган болсо, анда 30га чейин болушу мүмкүн да. Бул жерде ошол объектилердин санына карап, баасына карап туруп, анан саны өзгөрүп турмакчы да. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, биз ошол келип аткан акча каражатын көбүрөөк пайдаланып, көбүрөөк элге жетсин үчүн
ошол долбоордун талабы да ушундай болгон. Биз электр энергиясын жакшыртуу боюнча иштерди алып барганда бүт ошол электр энергиясын жакшыртууга байланыштуу бүт материалдарды, жабдуулардын баардыгын долбоор тарабынан сатып алып беребиз дагы. Ал эми жериндеги жумуштарды ошол ректор жасашат да. Биз алардын короолоруна, складтарына чейин жеткирип беребиз. Андан нары алар ошол курулуштар жүрө турган же болбосо ремонттор жүрө турган жерге чейин өздөрү ташып алып барып, андан кийин ошол жерде куруу иштерин жүргүзөт деп атабыз да. Жалпы ошол долбоордун наркы бүгүнкү күндө 11 миллион деп бааланып атат. Ошол 11 миллиондун ичинен ошо 3,5 миллион доллары электр энергиясын жакшыртууга, 4 миллион 450 миң доллары жана социалдык инфраструктураны жакшыртууга, анан миллион доллары ошол экономикалык объектилерди курууга деп эсептелип, ушул багытта иш алып барып атабыз. Зарылчылыгы эмнеде ошондо? Себеби баягы биз түшүнөбүз да, жанагындай электр чогулгуларын өткөрүү баягы таяныштарды дейли орноттук, алып кеттик деген маселе да. А эл кайсы бир деңгээлде мындай чарбалык же болбосо башка бир айылдан чөйрөдөн бир зыян тарткан учуру үчүн компенсациялык маселеби же болбосо эмне үчүн мындай долбоор керек болду? Бул суроолор менимче көбүн эсе ошол менин Сиз айтып бересизби? Нурбек Абдуллаевичтерге көбүрөөк тиешелүү болот. Компенсация башка боюнча. туура маселе көтөрдүңүз. Бул алкагында жана айтып кеткендей дүйнөлүк банк тарабынан ошонун саясатына ылайык жанагы айлана чөйрөгө жана социалдык чөйрөгө таасирин тийгизе турчу иштер аныкталып чыккан. Андан тышкары жанагы бекиткен маршрут боюнча аба чолгунан 90 метрлик коридору аныкталып бекитилген. Ошол 90 метрлик коридорго кирген үйлөр болобу, бул жарандарыбыздын же кандайдыр бир да башка курулуш объектилери болобу, кирсе биз аларга сөзсүз түрдө компенсацияларды төлөп бериш керекпиз. Ошол иштин алкагында азыр Баткен областы боюнча, Ош жана Жалал Абад областтары боюнча жана тургундарды көчүрүү боюнча тийиштүү пландар иштелип чыккан. Ошонун алкагында дүйнөлүк банк менен макулдашуу бүткөн. Ошол жалпы 197ге чукул жанагы лица затронутым проектам деп коет. Ошондой аныкталып чыккан. Ошолор менен бүгүнкү күндө 90% жаңы компенсацияларын төлөнүп чыкты. Аз да 10% калды. Бул жакын арада буюрса бүтүрөбүз деген ойдобуз. То есть жана алдыда айтып кеткендей үйлөрү болсо, аларды жанагы бааларын аныктап, канча турат, ошону көчүрүү боюнча канча бааны аныктап чыкса, независимый жанагы көз карандысыз оценщиктер, ошол баа менен биз төлөп берип, аларды көчүрүүгө жардам берип атабыз. Бул дагы басапа айтып кетчү нерсе, бул толук компенсациялар жана жергиликтүү биздин калктарга төлөнүп берип аткан. Бул ошол биздин ачык акционерлик коомдук тарабынан өз эсебинен төлөнүп жатат. Экинчи жагынан жана сиз жетектеп аткан долбоордун эсебинен дагы колдоп алынат. Бул ошол социалдык инфраструктураны жакшыртуу, электр энергиясын берүү жана экономикалык объектилерди курууга гана тиешелүү болгон жумуштарда биз толугу менен колдой алабыз. Ал эми түздөн түз ошол кайра көчүрүү же болбосо ошол жерде жашап аткан адамдардын бир баягы үлүшүнө тиешелүү бир маселелер болсо, анда толугу менен ага несип берет. Анан бул жерде дагы бир маселени коюп атышат. Бул баягы долбоордун иштеп кетүү кепилдиги деген маселеге токтолгондор бар. Биринчиден Кыргызстан биз айтып атабыз, өзүнүн шартына дагы караш керек деген нерсе турат. Экинчиси ошол Оганстандагы баары бир эле жагдайга көңүл бөлүшөт. Кырдаал оңой эмес. Бир чети, экинчи чети бул геосаясий оюндардын дагы жүрүшүндөгү туруксуздук, кайсы бир олку-солкулардын болуп тургандыгын эске алып атышат да. Анан бул Кыргызстан ушул долбоорго мына баш отубуз менен кирдик деп жанагынча акчаны моюнга алгандан кийин кандай кепилдик менен жумуш жүрөт деген суроого келгенде эмнелерди эске алыш керек деген суроо. Эми бул жерде дүйнөлүк практика ушундай да, ушундай бир чоң мега проекттер же ушундай бир регионалдык проекттер жасалганда
бүт жанагындай чыгымдарын эске алыш керек дагы. Ошо ушул проекттин толук чыгымын эсептеп чыгыш керек да. Ал жерге жанагы курулуш эле чыгымдар эмес, мына Нурбек мырза айткандай же башка коллегалар айткандай, жанагы жаратылышка тийген таасири толук эсептеп чыгыш керек, канча чыгым. Ошол жердеги баягы социалдык элге тийген терс таасири. Мунун баары компенсацияны кошуп, баары тең ошол чыгымга кирет да. Чарбалык чыгымдар деген бүт чыгымдарды чыгарып туруп, анан таразанын экинчи жагына ошол долбоордун пайдасын каралат. Мисалы эмне пайдап келип атат ошого катышкан мамлекеттерге? Биз айтып атабыз, мына биздин жалпы энергетика секторубузду өнүктүргөнгө чоң бул жөлөк болот. Бул жөн эле жанагы биздин энергия системанын бөтөнчөлүгүнөн келип чыгып атпайбы? Биз экспортко муктажбыз. Бөтөн болгондо дагы жакшы баа менен экспорт кылыш керек. Төмөн баа менен эмес, жакшы баа менен. Анан мындай бир бизде чыныгы базар болуш керек да. Мисалы Казакстан бааны жакшы берсе, Казакстанга беришибиз керек. Пакистан берсе, Пакистанга келечекте. Анткени келечекте мына Казакстан менен Өзбекстанга деле баа тура бербейт, көтөрүлөт. Анткени буга чейин жанагы билесиздер, Казакстанда энергия негизинен көмүрдүн негизинде өндүрүлөт да. Өзбекстанда газ да. Ал эми алар өзүңүздөр билесиздер, климатка терс таасир болот. Буга чейин алар эске алынбай келди. Эми бул катуу каралып атат дүйнөлүк аренада. Булар эми төлөй баштайт. Ошол же болбосо жанагындай тазалагыч коюп, энергиянын баасы көтөрүлөт. Ошондо тигилер эгерде жогору бааны берсе, биз Казакстанга да көп энергия сатканга мүмкүнчүлүк алабыз. Мисалы Камбарата бир курулат, же башка чоң ГЭСтер курулат. Аяка да сатабыз, Каса менен бияка да сатабыз. Ошондо Кыргызстанга ушундай чоң пайдап келип атпайбы? Ошондой эле Афганистанга чоң пайдап келет, ошо катышкан эмелерге. Анткени алакта да энергия абдан тартыш, мамлекет чоң субсидия берет. Субсидияны алып салса, энергиянын баасы абдан жогору. Мисалы 10 центтен дагы тегерегинде да биздин акча менен 8,5-8 сом 50 тиындан турат да энергиянын чыгышы. Пакистанда деле ошондой энергия тартыш. Мисалы чоң шаарларында мынакей свет өчүп турат мал менен. Ошол пайданын баарын таразанын жанагы экинчи жагына салынат. Анан жанагы экономикалык көрсөткүчтөрдү карайт да, пайда ушунчалык чоң болот тиги чыгымдан. Белгилүү бир даражада. Ошондо баары тең макул болот. Ушуга биз баралы. Могу чыгымдарды компенсацияны төлөйлү, ошондо да биз чоң пайда алып атабыз деп. Ошон үчүн Кыргызстан мындай регионалдык эмеге катышпаса келечек болбойт, өнүкпөйбүз. Энергетикабыз өнүкпөйт. Өнүкүүнүн ордуна жана карыздар тап келет, буга чейин болуп келгендей. Ошон үчүн мындай комплекстүү, анан мындай кеңири караш керек да. Анан эми Камбарата бир жана чоң ГЭСтер курулгуча деле биз отура бербейбиз да. Мына туура айтып атат. Бизде буга чейин деле мынакей 1,5 миллиард, 2 миллиардка чейин киловатт саатка чейин сатып келгенбиз энергияны баягы кээ бир жылдардачы мүмкүнчүлүк болгондо. Ал эми келечекти карай турган болсок, кандай бизде мүмкүнчүлүктөр бар? Жанагы эле жайкы ашык энергия дайыма болот. Анткени биз кышка толук энергия беребиз деп, жайында абдан ашык болуп калып атпайбы бизде ошо кубаттуулуктардын баары. Анан жанагы энергия натыйжалуулук программаларын күчөтүшүбүз керек. Мисалы биздин тамдар, могу имараттардын баары баягы советтик стандарт менен салынып келген да, энергияны көп талап кылат да. Азыр эми ошол стандарттар мына өзгөрүп атат. Бара жаңы курулган эмелер ички керектүүнү дагы жөнгө салыш керек. Энергияны аз үнөмдөйт, баягы жылуулукту аз талап кылат. Бул бир жагы. Анан жанагы кардарлардын үнөмдөө жагын караш керек да, экономикалык жактарын, баягы тариф маселесин, саясатын туура жүргүзсө, кардарлар энергияны үнөмдүү пайдаланат. Ошол себептен бизде ашык энергия калат, ошонун баары тең ушул Каса миңге баягы биздин мүмкүнчүлүктү да пайдаланып, анан өзүбүздүн баягы милдетибизди аткарыш керек да, башында. Анан кийин жанагындай инвестициялык климат жакшырып атканда, жанагы чоң ГЭСтер курулуп калса, Камбарата бир болобу, Сары Жаз болобу, же Өйдөкүн Арын каскад, же Көкөмөрөн, же Казарман башка каскадтар болсо, аларга дагы ушундай ошолорго жөлөк болот да, менимче. Коопсуздук жагынан, кепилдиги жагынан келечек. Анан ошо Каса миң жөнүндө айтып кетет элем, бул киши дагы туура айтты, бирок дагы бир нерсеси бул 500 киловаттык линия транзит катары дагы пайдаланса болот да. Мисалы Өзбекстан өзүлөрү 500 киловатт линия салып алып, азыр Түркмөнстандан алып, анча-мынча кошуп, тиги Афганистан, Пакистанга сатып атат. Анан жакын мезгилдерде тажиктер
каяка электр энергиясын берерин да билбей калышат да. Ошол эле кезде бизде түштүк Казакстан жакта анча мынча баягы көмүрдү жага бербей эле тияктан ала турган болсо арзаныраак болот. Биз транзиттин баасын тиги национальный электричество Кыргызстана өзүнө баа коюп алып өткөргөн үчүн дагы пайда алса болот да. Анан эми келечекте ошол эле неме тура бербейт да. Мына кызыгып атышат бизге электр энергияга чоң гэстерди салып калсак, Кытайлар айтып атат, биз электр энергия алат элек деп. Биз башка экспортторго жөнөтө баштадык. Мындан башка дагы чоң линиялар салынышы мүмкүн да. Жалпы баягы ички айлантуу режиминде дагы Ички айлантуу режиминде дагы сиз туура айтасыз. Анткени бул кышкы мезгилдерде баягы линия перегруз болуп калат да. Ошо перегруз учурунда дагы ошол линияда көп жардам берет. Тиги чтобы неме электр энергияны алып кеткенде. негизинен чоочулоо деле аз экен деп эсептесек болот да. Эми пайдасы көбүрөөк да немесине. Болбосо баягы эми эл аралык деңгээлде кээ бир мындай пикир жазгандар бар. Кыргызстанды баягы сырткы күчтөрдүн таасиринен улам ошол Түштүк Азиянын энергетика секторуна байлап коюу, анан кийин экспорттук агымды бир өңүткө агызып коюп, анан кийин эртең дагы бир байлап бир таасир этүү күчү катарында колдонуу аракети болуп атат деген сыяктуу пикирлерди да талкуулагандар бар да. Неме энергетиканы эми саясатка байланыштырбаш керек да. Бул тиги экономический жактан биз эсептеп өзүбүзгө өнүгүү өсүп, бизге ички потребленияга ушул нормальный баягы неме болуш керек да, жетиш керек да. Эл чоочулап эле койсо болот деген ойду айтып келип атат да. Ооба, жанагы эмеде талкуулап калышат, жанагы Афганистан сиз айтып атпайсызбы, коопсуздуктар жагын тарабы ушул иштеп кетпейби дегенчи. Эми бүт эле проекттерде өзүнүн баягы тобокелчиликтери бар, рисктер дегенчи. Аны баары эске алыш керек. Мисалы Афган тараптын жагы калсак, мынакей бул чубалгылар Афганистан түндүгү менен өтөт да. Түндүгү менен өтүп, анан жанагы Пешавар деген Пакистандын шаарынын жанындагы подстанцияга барат да. Эми түндүгү мындайча айтканда баягы түштүккө караганда кыйла эле эме туруктуу да. Бирок ошол учурда мисалы Афганистандын кызыкчылыгын карап көрсөк, бул проектти жасайлыбы же жасабайлыбы деген аларда да маселе туулган да. Анткени ошондой туруксуздук болуп атса. Бирок Афганистанга барсаңыздар көрөсүздөр. Энергия канчалык муктаж алар. Баягы калктын көпчүлүгү энергиясыз отурат да. Ал эмес баягы чоң шаарларында. Анан чоң шаарларында Кабулдун ичине же башка шаарларына барсаңыз деле жанагы эски дизель генераторлор дарылдап иштеп турат. Ал эми дизель генератордон чыккан энергиянын баасы билесиздер, ал 30 центтен 50 центке чейин. Биздин акча менен алганда бир 30, 40, 50 сомго чейин барат да 1 киловатт. Мына биз азыр 2 сом, орто эсеп менен 2 сомдон төлөп атабызбы 1 киловатт саатына? 50 сомдон төлөшөт алар. Эми ошончо энергия муктаж болуп аткан Афганистан баягы биринчи жолугушуулар болгондо энергетика министри айтты. Биз деген ошол чубалгыларды, ошол жердеги баягы чордондорду кандай болсо да кайтарганга макулбуз. Эгерде бузуп кетсе же бир инцидент болуп кетсе, ошону тез аранын ичинде ордуна келтиргенге даярбыз деп. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде экономикалык кызыкчылык ошончолук чоң болуп атат да. Ошон үчүн баардык кызыктар болуп атат да. Анан албетте жанагы талкуулар болуп калат го. Коопсуздуктар көп, рисктер бар деп. Риски жок мега проекттер болбойт. Регионалдык проекттер болбойт мына дүйнөдө. Бирок алуучулар үчүн да, сатуучу биз үчүн дагы бул чоң мүмкүнчүлүк экендигин баары бир тана албайбыз да. Бизге жаңы жол ачылып атат, жаңы базар ачылып атат дегендей. Анан сиз айтып аткан жанагы айыл жериндеги маселелерди чечүүдө, тактоодо, аныктоодо бул жергиликтүү элдин мында катышы кандай принципте жүрөт? Демилге көтөрөбү же демилге силерден болобу? Эмнеге көңүл буруш керек? Эң биринчи кезекте демилге элден көтөрүлөт да. Эмнеге дегенде ошол жерде туруктуу жашап аткан эл өздөрүнө эмне керек экенин алардан жакшы эч ким билбейт. Анан ошон үчүн биз биринчи кезекте ошол баягы долбоор жөнүндө жалпы маалымат берип, анан долбоор жөнүндө маалымат бергенден кийин ошол чакан топтордо, андан тышкары ошол айылдын деңгээлиндеги чоң чогулуштарды өткөрүп,
Анан ошол жерден элдин көпчүлүк катышуусу менен анан ал жерде ошо долбоордо да талап болуп атат сөзсүз түрдө жаштардын катышуусун күчөткүлө, аял жолдоштордун катышуусун күчөткүлө деп мына ошол баардык айылдын калың катмарына чейин маалымат жеткирип туруп, андан алардын көйгөйүн көтөрүп чыгып атабыз. Былтыр мына ушул жумуштарды жүргүзүп атканда 20-жылы бизде ошол элди чогултуш, элди ошол чогултуп талкууларды өткөрүш бизге оорчулуктарды жаратты. Мына ошол оорчулуктарды жараткандан кийин биз ошол ариске атайын платформа иштеп чыктык. Азыр ошол ар бир айылда 77 айылдын өзүнүн платформасы бар. Ошол айылдагы көйгөйлөрдүн баардыгын биз ошол онлайн платформага коебуз. Онлайн платформага коюп, анан кичинекей роликтерди жасап туруп, анан ошол айылдагы эми азыр баардык эле айылдарда ошол WhatsApp группалар бар экен. Ошол жашоочулардын WhatsApp группаларына биз маалыматтарды жөнөтөбүз. Анан алар ошол WhatsApp группаларга кирген шилтемелер аркылуу өздөрүнүн жанагы айылындагы платформага киришет дагы, анан өздөрүнүн көйгөйлөрүн карап ошол жерден, анан өздөрү кайсыл көйгөй болуп атса, ошол көйгөйлөрдүгө баягы добуш берип, өздөрүнүн көйгөйлөрүн мындай тандап тактап алганга бир чоң мүмкүнчүлүк түзүп, мына ушунун негизинде иш алып барып атабыз. Азыр көпчүлүктүн баягы оюн угуп, ошол көпчүлүк айткан маселелерди көтөрүп, ошол боюнча жумуштар жасап атабыз. Анан дагы ошол онлайн платформабыздын дагы бир мүмкүнчүлүгү, ал жерде ошол айылдарда дагы бир кошумча бир суроолор болуп кала турган болсо, алар үн жазуу же болбосо видео жазуу же болбосо баягы текст түрүндө бизге жазып жөнөтүлсө болот. Биз аларды алып, кайра аларга жооп берип, мүмкүнчүлүктөр бар да. Мына ошондой кылып, ковид пандемиясы учурунда мына ушундай жумуштар жасап, ошону иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө дагы ошол платформа иштеп атат, ошол платформаны иш алып барып атабыз. Бул эми кайсы тилкедеги айылдар катышат деген дагы маселе такталып бүттү да. Ооба, кайсыл тилкедеги айылдар катышат деген такталып бүттү. Мында биз Несттен ошол ар бир мамы деп коебузбу, опоранын координаттарын алдык. Ар бир тирөөчтүн координаттарын алып туруп, аны ошол картага жайгаштырып, анан ошол 3 километрлик коридорду чийип алдык. Ошол 3 километрлик коридорго кирген айылдардын ошол долбоорго камтылды да. Ошондо 3 километрлик коридордогу айылдардын жалпы саны 77 болду. Бул 77 айылыбыз 36 айылдык аймакта 5 шаарда. Ошо менен 5 шаарда 11 калктуу конуш болду. 36 айылдык аймакта 66 шаар болду. Ошо менен 77 айылда иш алып барып атабыз. Оңой эмес жерде камтып турган долбоор экен да. Буйруса баягы бир айыл өкмөттөн, мындайча айтканда, бир айыл өкмөттөн бир айыл катышып калган жерлер бар, бир айыл өкмөттөн мисалы үчүн 4-5 айылга чейин катышып калган жер бар да. Анан долбоордун талабына ылайык, мисалы үчүн ар бир айылга өзүнчө бөлүнгөн каражаттар бар да. Анан эгерде айыл кааласа ошол каражатты өздөрүнүн айылына гана жумшаса болот, же болбосо ошол долбоорду топтоп туруп, айыл өкмөттүн деңгээлинде дейбизби, же болбосо 3-4 айыл бириктирип, чоңураак дагы бир долбоор кылып, куруп, пайдаланып иштетип кетсе болот. Максаттуулугуна караш керек деген. Ооба, өздөрүнүн максаттуулугуна, көйгөйүнө карап, өздөрү жумшап, өздөрү иреттей берет. Биз болгону ошону жумшоого, ошону сатып алуулар жүргүзүүгө, башкаларга баягы кеңеш берип, жолун гана көрсөтүп турабыз. Калган жумуштардын баардыгын жергиликтүү калк өзү жасайт. Нурбек мырза, бул эми өзүбүз айткандай мега долбоор деп атабыз, оңой эмес Кыргызстан үчүн. Анан экинчи жагы, биз азыр инвесторлорду кызыктырышыбыз керек деген чоң милдет турат да. Тартып келиш оңой эмес экендигин көрүп атабыз. Ар кандай кырдаалда алар дагы баягы бизден мындай чочулап тургандай маанай жаралып калып атат. Ушул маселе, ушул энергия сектордагы биз буга чейин айтып келген, жана ошол эле Камбар ата бирди айталы, Сары Жаз кесин айталы, Көкөмеренди айталы, биз деле бир агын суунун жээгине толгон токой гэстерди салсак болот экен деп сөз айтып келебиз да. Ошол маселелерге бир жылыш бере алабы, түрткү бере алабы, кандай деп ойлойсуз? Анализ барбы? Эмне мындай мүмкүнчүлүк жаралышы мүмкүн? Албетте, жана азыркы учурда биздин ички тарифибиз мындай толук кандуу энергия тармактагы жанагы өндүрүш объектилерин куруу боюнча мындай толук кандуу мүмкүнчүлүк бербей жатат да. Анткени жана токтолуп кеткендей 4 мамлекеттин ортосунда бекитилген келишим боюнча, жана бекитилген тарифтер боюнча 15 жылдын ичинде электростанциялар жана өндүрүш объектилеринде
обслуживание кылып турган 1 миллиард 200 миллионго чукул каражат киреше табыш керек деп пландаштырып жатабыз да. Албетте мындай мүмкүнчүлүк жанакы каржылоо институттар тарабынан болобу же өзүбүздүн ички тарабыбыздан болобу курууга, жана сиз алдыда айтып кеткен өндүрүш гэстери болобу, тэцтери болобу или чакан гэстери болобу курганга мындай жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Жана андан тышкары биз бул 15 жыл деп айтылып атпайбызбы? Бул 15 жыл бүгүнкү күндө бекитилген келишим боюнча. Мындан ары муну мөөнөтүн дагы узартканга дагы мүмкүнчүлүк азыркы бекитилген келишимде да каралган да. Жаңы сүйлөшүүлөр аркылуу кетет. Жаңы сүйлөшүүлөр аркылуу туура айтып кеттиңиз. Кийин ушул 15 жыл буюрса жакшы иштеп, дагы керектөөлөргө муктаж болсо, мисалы Борбордук Азиянын мамлекеттери, алар менен да келишим түзүп, узартканга дагы мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошого баягы биз азыртадан чечкиндүүрөөк киришибиз керек деген дагы маселе турат. Бир жагы биз айтып аткан ири долбоорлор, экинчи жагы жана чакан гэстерди өнүктүрүү деген маселе көптөн бери айтылып келе атпайбы? Бирок ошол эле маалда баягы сиз айткан тариф маселеси турат. Экинчиси ошол сырттан инвесторлор тартып келүү деген нерселер турат да. Азыр Кыргызстан үчүн кайсыл өңүттө көбүрөөк иш алып баруу мындай жеңилирээк дейбизби же жакын арада натыйжа бере тургандай мүмкүнчүлүгү бар дейбизби сиздердин көз карашта? Кайсыл жагына көбүрөөк басым жасашыбыз керек? Biz hazır investorlar gelgenden keyin ele har bir investor özünü oylayt, kança жылда, kança nemede biz özübüzdün ketken чыгышыбызды өзүбүзгө алып, анан кийин прибыль алышыбыз керек. Сиз айткандай, көп эле ошо Каса 1000-га келип инвестиционный келишим кылганда бүт Каса 1000-да неме кылышат да, бул жерден биз неме алсак болобу же тиги кандайдыр бир неме тиги кайсы линия менен, кайсы неме менен биз башка мамлекеттерге неме экспортко сата алабыз деп. Ошонун бири это Каса 1000, Каса 1000 да. Анан алып келгенден кийин көбүнчө инвесторлор келип эле тариф жагынан кетип калып атат. Азыр эми жана сиз кичи гэс деп айттыңыз. Азыр биз кичи гэсти көбөйтүшүбүз керек. Бизде азыр сууларда көп сууларда тиги гэсти курууга болот. Бирок алар каяка сатаарын билбей, ошо жагынан дагы инвесторлор туруп турат азыр тиги курбай. Анткени бир гана мына тоңдо биздин бизнесменибиз 3 гэс салып, ал бизге сатабыз дегенде биз азыр чыгымын төлөй албайбыз деп, ал өзү боюнча бир өзүнүн потребителин таап, өзү менен өзү иш кылып атат. Ошон үчүн бизде кандайдыр бир тарифный политика саясат дейбиз, башка бир саясат дейбиз. Ошонун баягы экономикалык жагындагы эсептеп көрүп, министерстводагы баягы келечекте иш кылат деп ойлойм да. Ооба, бул жанагы гэстер өнүгүш үчүн мына биз Каса 1000 деп бул баягы сырткы базардын баасын пайдалангандабыз да. Ал эми ички базардын баасы бул баягы өзүбүздүн тариф. Өзүбүздүн тарифти да баягы туура саясат жүргүзбөсө, мындай инвестициялык климат жакшы болбой атат да. А жерде жанагындай бөтөнчө жеке менчикке мындай жакшы шарт түшүш керек да, ошолор баягы акчасын салып, анан законду так аткарып, өкмөт дагы жана өкмөттүк структуралар алардын ишин өгөйлөбөш керек. Мисалы алар энергиясын өткөрөм дейт, тиги баягы жогорку вольттогу чубалгылар алып куруу. Бирдей өткөрүш керек да, өкмөттүк станция болобу же жеке менчик болобу бирдей. Анан жанагы закондо көрсөтүлгөн эмелердин баарын төлөп, убагында төлөбөсөк инвесторлор келбей коет бизге. Анан жанагы тариф маселеси бул эми чоң маселе, муну ашык саясатташтырбаш керек. Муну жанагы эксперттер чечиш керек да, жанагы көз карансыз регуляторда отуруп алып, эксперттер чечип, элге түшүндүрүп, анан баягы өкмөт тараптан ошону бекитсе, анан эч ким аны өзгөрткөнгө акысы болбош керек да. Ал деген тарифтер кандай түзүлөт? Мисалы тариф деген бул ошо чыгымды аныкташ керек. Ашык эмес, кем эмес, туура чыгымды.
ошол чыгымдарды баягы энергияны жеткире турган чыгымы бар да, ошолор жабылыш керек. Эгерде биз тарифти төмөн кармап чыгымды жакпасак, анда биз бир чөнтөгүбүздөн азайтканыбыз менен бюджеттен ошол акчанын баары эле кетет. Анан баягы экономикалык натыйжалуу төмөн андан да көп акча кетип калат. Жанагы мукташ үй бүлөлөр бар. Ошолорго туура жардам бериш керек да. Мисалы, аларга шылтап баягы саясат кылып, же болбосо аларга шылтап башка жанагы коммерциялык же болбосо жанагы тоо кен өндүрүштөр бар. Алардын баардыгына субсидия турган туура эмес. Мисалы, ар бир киловатт сааттын өзүнүн чыгымы бар, туура эсептесе. Ошол жабылгандай болсо, анан ага дагы кичине эме кошуш керек, мындай пайда. Ошондо жеке менчиктер келет, эгерде тариф маселеси туура чечилсе, анан өкмөттүк структуралар ошолорго туура көз караш болуш керек. Баягы өзүлөрүнүн энергиясын өткөрүп, жеке менчикти сен кое тур дебейчи. Ошондо алар келет да, анан жеке менчик деген эмне? Бул деген кичине менеджмент натыйжалуу болот. Баягы финансылык дисциплина жакшыраак болот. Ошондо алар баягы өкмөткө конкурент болуп, өкмөттүн дагы деңгээли көтөрүлөт да, баягы өкмөттүк энергия компаниялар да ошонун деңгээлине чыгат. Ошондо Кыргызстан өнүгөт эле да. Нурбек мырза, ушул долбоордун алкагында сиздердин акционердик коом ошондо жаңы кубаттуулуктарды иштеткендердин чогуу иштешине, силер менен кызматташуусуна кызыктарбы, же өзүңөр гана жетишилген келишимдин алкагында гана кызматташабыз деген чек барбы өзүнчө? Жок, албетте жана биздин улуттук электр тармактары ишканасынын максаты бул өндүрүлгөн электр энергиясын тиги керектөөчүлөргө жеткизип берүү максаты да. Ошол максат алкагында биз деген жана электростанциялардан өндүрүлгөн электр энергиясын тиги Тажикстанга чейин, Тажикстандан Афганистан, Пакистанга жеткизип беребиз. Анткени бул долбоордун алкагында келишимде Кыргызстан тарабынан электростанциялар жана улуттук электр тармактары ишканалары кол коюлган да. Өндүрүш тарабына ушул электр станциялар ишканасы өндүрүп берген электр энергиясын биз жеткизип бериш керекпиз да. Ошого ылайык жанагы тарифтик саясат ошого бекитилген. Албетте Чоробой Такеевич айтып кеткендей, азыркы учурда жанагы өндүрө турчу ГЭСтерди курабыз деген инвесторлор абдан көп. Бул касса 1000 долбооруна кирем дегендер да көп да. Бул дагы жанагы алдыда айтып кеткен келишимдер бар. Ошого келишимдер кошулганга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Толук кандуу эси келип куруп кошулам десе, буга жанагы электростанциялар болобу, ишканасы менен бир тариф сүйлөшүүлөр аркылуу бир чечимге келип киргенге мүмкүнчүлүк бар. Анан Байырбек мырза, жогоруда Нурбек мырза белгилеп кетти. Буга катышкан негизги уюмдар белгилүү деңгээлде өзүнүн баягы кирешесин табат деп, миллиард 200 миллион долларды белгилеп атасыз. Анан 15 жылдын ичинде, 15 жылдын ичинде да. Анан эми бул баягы киреше алып келе турган тармак экен деп, сиздердин долбоор аркылуу тынымсыз жардам алабыз деген түшүнүк болушу керекпи бул жерде? Же болбосо бир гана жолу мөөнөттүү гана жардам менен чектелеби? Бул абдан туура суроо болду. Долбоор жана сөзүмдүн башында айттым, 3 февралда 2020 жылдын 3 февралында башталды деп. Бул долбоор 23 жылдын 30 июнунда аякташ керек. Биз ошол 23 жылдын 2023 жылдын 30 июнуна чейин жана өзүңүз айткандай, мисалы үчүн ошол электр энергиясын жакшыртууга багытталган баягы жумуштар жүргүзүлгөндө 2 раунд жумуш жүргүзөбүз. Биринчисинде баягы баардыгына бир тегиз акча каражаттарын бөлүп жасап, андан кийинкисинде кимисине дагы көбүрөөк муктаж болсо кошумча каражаттарды бөлүп. Экинчи этабында биз жанагы социалдык инфраструктураны жакшыртуу боюнча жумуштар жасайбыз. Үчүнчү этабында экономикалык объектилерди куруу боюнча жумуштар жасайбыз. Анан ошо менен долбоор аягына чыгып токтош керек болот. Чекит коюлат. Чекит коюлат. Баягы каралган сумма бар, ошол сумма менен токтош керек. Бул боюнча да кошумчалап кетсем, Айрабек мырзага жана жергиликтүү жамааттарга ушул долбоор ишке киргизилиши менен жана тарифтик саясатында 0,1 цент ар бир киловатт сааттан каралган. То есть бул эмнени билдирет? Ошол Оогастан болобу, Пакистан, Тажикстан, Кыргызстан мамлекетинде жергиликтүү калктарга ар бир экспорттолгон киловатт саатынан жана
1 киловатт саатына өлчөмүндө жергиликтүү калктарга жардам берилиш керек да. Ал механизми дагы каралган. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин убактыбыз бүткөн экен. Сиздер бүгүн Каса 1000 долбоордун алкагындагы маселелерге токтолгонубузга күбө болдуңуздар, саламат туруңуздар.